Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, назарыңызда кайрадан эле таңкы өгөн бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Амансыздарбы? Ден соолук өмүр булагы деп кыргыз эли бекеринен айтпаса керек. Анткени ар бир инсандын качан гана ден соолугу таза, чың болгондо ошол учурда маанайы көтөрүлүп, анан кайсы бир жумушту жасоого дагы анда дем күч койгонот экен. Мына ушундай урматтуу теле көрүүчү, биз болсо бүгүн дагы сиздерге пайдалуу эфир алып барууга аракет жасайбыз дагы. Атайын мына ушундай бүгүн адамдын скелети менен чогултурабыз. Анткени бүгүн ошо биздин тулку боюбуз боюнча, дене түзүлүшүбүз боюнча бел оору, баш оору, бут оору иши кылса биздин ден соолугубуздагы көйгөйлөрдү чечүүгө аракет жасайбыз. Эгерде сиз дагы ден соолугуңузда кандайдыр бир көйгөй болуп жаткан болсо, анда сөзсүз түрдө бул эфир сиз үчүн экенин айтып өтөйүн. Бүгүн бизде конокто дарылоочу, массаж боюнча адист, укалоочу тагыраак айтканда, андан сырткары иглотерапевт Ынтымак Саттаров бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиптирсиз. Дегенде ыраазычылык билдирем. Таң эрте убактыңызды биздин телеканалга, биздин телеканалдын көрүүчүлөрүнө убактыңызды арнап, анан дагы жөн келбей мына ушундай адамдын тулку боюн көтөрө келиптирсиз. Баягы кененирээк маалымат болсун, жакшыраак теле көрүүчүлөр түшүнсүн деген иретте. Теле көрүүчүлөр менен учурашып амандашып алыңыз, анан мен өзүм суроолорумду берейин. Биринчиден, Аллах таалабызга чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам-салаваттар болсун. Ассаламу алейкум, жалпы көрөрмандар. Биз бүгүнкү регион телеканалына чакыруу боюнча келдик. Ошо кыргыз элибизге, Кыргызстаныбыздагыларга ооруп, ушуну толук түшүндүрүп берип коюңуз деп келди да. Биздин тажрыйбабыз боюнча ошол атайын адамдарга өзүбүздүн жеке иштеп пациенттер менен көргөзүп жүргөн жакшы кадамдарыбызды тең бөлүшүп кетели деп келдик да. Эми эң алгачкы эле суроом төмөнкүчө. Негизи азыр бели ооруган бейтаптардын саны көп. Муну мен теле көрүүчүлөрдүн кайрылуусунан билем. Анткени мына ушул менин колумдагы телефонго ушунчалык бел оору боюнча көп суроо келет да. Эмне үчүн биздин негизи белибиз ооруйт, себептери кандай? Бул маселе боюнча бизде бел оору, бизде кыймыл аракет аз. Мурунку убак боло турган болсо, биз бала кезде, менин жашым азыр 45те, биз бала кезде велосипедти көп тээп жүрчүбүз, көп кыймылдачубуз. Телефон жок болчу. Азыркы учурда баары отурабыз, кыймыл аракет аз. Кичине болгон жерге деле машина менен барабыз. Ошондуктан кыймыл аракет аз болгон үчүн бизде оорулар көбөйдү да. Бел оорусу ошондон да. Эми бул жерден бизге түшүндүрүп айтып бересизби? Биз негизи көпчүлүк учурда белибиз ооруганда эле мен грыжа болуп атат экен дей беребиз да. Чындыгында эле грыжа болуп атабызбы, болгон жоксу, балким ал башка себептен ооруп атабы билбей эле мен грыжа болуп калыптым деп эле баягы дарыланууну баштай беребиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бизде мына негизи бел, основной белде 5 омуртка болот. 5 омуртка болот. Бул кандай ооруйт? Биз көбүрөөк отурабыз, көп кыймылдабайбыз. Бул бизде мына төш омурткасы бар, моюн омурткасы бар. Биздин апора мындайча айтканда биз таянарыбыз, бул жашоодо биздики омурткалар. Бул омурткаларды биз кыймыл аракетти көп кылбай турган болсок, бул омурткалар ооруйт. Ошондуктан көбүрөөк кыймыл аракет кылыш керек. Ошондо оорулардан биз алысыраак болобуз да. Ошон үчүн белдин өзүнүн кыймыл аракеттери бар. Упражнение деп коет орусча. Мурда жалаң эле белди кыймыл аракет менен айыктырчу. Ичемдик үскүлдүк комплекс дечи. Азыр замандын жаңы талабына ылайык жалкоорок болуп калган үчүн адам кыймылдабаган үчүн окумуштарды ойлоп таап атышат, аппараттар менен айыктыруу жолдору болуп атат да. Негизи эле өзүбүз кыймыл аракет менен массаждын түрүн ала турган болсок, анан ийнелер менен ала турган болсок, натыйжа жакшы болот. Демек биз кыймыл аздыктан ооруп жаткан экенбиз. Урматтуу теле көрүүчү, эгерде сизде сурооңуз бар болгон болсо, мына ушул экран астындагы жазылган номерлерге калтырасыз. Анан сиздин чалууңузду кабыл ала албайбыз, анан сүйлөп жөнөткөн үнүңүздү дагы уга албайбыз. Сөзсүз түрдө бизге болгону кат түрүндө сообщение деп коебуз го, кат түрүндө же болбосо мына ушул экран астындагы номерге SMS билдирүү гана WhatsAppка жолдойсуз. Анан биз сиздин суроолоруңузга жооп берүүгө аракет жасайбыз. Негизи
Сиздерге көпчүлүк учурда кайсыл оору менен бейтаптар көп кайрылат? Бизге көбүнчө бел оору менен кайрылат. Бут, тизе оору менен аял кишилер айрыкча көпчүк менен жабыркайт. Анткени төрөгөндө, оор көтөрөт, боюнда болгондо ушу белдерде смещение деген болот, ошол болуп калат. Анан бир жакка таз кыйшайып калат. Анан бул төштөр сколиоз болуп калат, кыйшайып. Моюн омурткалары ооруйт, баш ооруйт. Ушул негизги кайрыла турган биздин жарандар көбүнчө баштан омуртка көпчүккө чейинки проблема көп болуп атат да азыркында. Анткени көп эле жаш балдарда дагы отурот, телефон отур, кыймыл аракет жок болгон үчүн бир жакка кыйшайып кетип атат да. Сколиоз деген диагноз болуп атат да. Эми ал сколиоз деген диагнозду дарылоо жолдору жакшы. Ал деле ошол ичемдик комплекс. Анан укалоо жолу бар. Анан бул жерде бизде булчуңдар болот, жалаң. Ошо булчуңдарды бошотуп, эң биринчиси кандай оору келбесин биз булчуңдарды бошотобуз. Булчуңдар мондай спазм болуп катып калат да, таштай болуп эле. Ошону бошотобуз. Ошону бошоткондо бул жерде кан айлануу жакшыра баштайт. Адамдын башына кан келе баштайт, анан жакшы результат боло баштайт да. Ошон үчүн биринчи биз булчуңдарды бошотобуз. Негизи эгерде кайсыл бир бейтап сизге барса, сиз ал бейтаптын омурткасын карап көрүп эле, эмне үчүн бели ооруп атат, эмне үчүн буту ооруп атат, эмне үчүн башы ооруп атканын ушул омурткасынан диагноз коет окшойсуз. Биз келгенде биринчи кандай кылабыз? Тамырын кармап көрөбүз. Тамырдын жүрөктүн согушу менен ооруларды билсе болот. Бул натыйжага көптөн берки иштеп жүргөн эмгегибиз таасир болду. Анан биздин окуткан бизде агайларыбыз бар эле, тамыр менен кармап, жүрөктүн согушу боюнча кандай оорулар алып келет. Жүрөк катуу сого турган болсо, өзгөчө оорулар бар. Акырын сого турган болсо өзгөчө. Ошолор аркылуу дагы биз айтып диагноз кылабыз да. Мен сизге бейтап болуп келдим анда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сизде аял кишилерде көбүнчө эле бир 70% өйдө ички аппаратта, ички жакта проблема болот да. Сиздики ошол жакта проблемаңыз бар, анан башыңызда проблема бар да. Аял киши көбүнчө болор болбостук көп ойлоно берет, башы ооруйт. Проблема эркекке караганда аялда көп болот проблема. Ошон үчүн сизде азыркы биз мындай карап отура турган болсок, ички проблемалар бар. Ички проблемалар, анан женский проблема болот да аялдарда. Туура, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен өтүм жакшы куйбай калат. Мен ойлочумун, ашказаным ооруйт го деп дайыма. Анан шланг жутуш керек болот. Анан таза чыкты да. Анан ошондо мен башында ойлоп да жүргөм, язва бар окшойт деп да. Анткени алма жей албайм, катуу болот. Анан майлуу тамак жей албайм, оозума мындай ачуу кычкыл нерселер келип кетет, анда-санда. Башында ошо ашказаным ооруткенде эле ашказаныма сарсана болуп жүрө бергем. Урматтуу телекөрүүчү, мынакей көрдүңүздөрбү? Дарыгер бүгүн аз эле убакыттын ичинде колумду, тамырымды кармап туруп эле мендеги ички органда көйгөйдүн бар экенин айтып койду. Эгерде сизде сурооңуз бар болгон болсо, ден соолукта кандайдыр бир көйгөйүңүз бар болуп жаткан болсо, экран астындагы номерлерге калтырсаңыз, биз сиздин сурооңузга жооп берүүгө аракет жасайбыз. Бул жакта болсо суроо бар экен, 334 абонент жазыптыр. Саламатсызбы? Менин чачым түшүп жатат, кантсем болот деген суроо келиптир. Ошо чачы түшүп жатса, чачы түшкөндөрдүн көбү суу аз ичет. Биз чачка, башка өтө кымбат шампунь алабыз, бирок суу аз ичебиз. Суу бул сөөктөргө, бизден чыкчу нерселердин баарына витамин болот. Бул медицина боюнча суу эң керектүү бизге витаминдин эң чоң бир суу элементи эсептелет да. Даже бул жер жүзүндө суу аз боло турган болсо, жер өз нугунан чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сууну көбүрөөк ичип, пайда болот да. Көбүрөөк ичиш керек экен. Анан кантип туура ичишибиз керек ошол чач түшпөш үчүн, мисалы же ден соолугубузду чыңдап оорубаш үчүн? Сууну биз деле сууну ичебиз, бирок туура эмес ичет экенбиз. Биз кийин ушу илим алып жүрүп,
түшүндүк суу кандай ичерди. Биз туруп эле аябай суу салсак катуу ичип салабыз. Жок, суунун өзүнүн шарттары бар экен. Эртең менен таң эрте турганда 200 грамм үй комнаталык температурада 200 граммдан 3-4 бөлүп акырындан ичебиз. Андан кийин 40 мүнөттөн кийин көнүгүүлөрдү жасап, бир аз басып, андан кийин анан тамак ичебиз. Анан түшкү саат 1ге чейин 1 литр суу ичсек болот. Ал өзүбүздүн весибизге жараша болот да. 1 килограммга 300 грамм деп айтылат. Эгер адам 50 килограмм боло турган болсо, бир күндө 1,5 литр суу ичиш керек. 70 килограмм болсо 2 литр 100 грамм. Ошо 1,5дан 2 литрга чейин көп ичилет да суу. Анан биз суу ич десе эле баары ойлой берет, чай, көк чай, анан напиток жок, таза суу. Таза суу ичкени менен таза ден соолукка жакшы болот. Сууну өтө ысык эмес, өтө муздак эмес, бөлмөнүн температурасында ичишибиз керек экен. Анан азыр жай келет да, аптаптуу ысык келатат дегендей. Көпчүлүк учурда биз муздаткычтан барып алып эле муздак сууну алып иче беребиз да. Демек, биз сөзсүз түрдө таң эрте жылуу суу ичишибиз керек экен, ошондо чачыбыз түшпөйт экен. Жылуу суу ичсе, ошол чачка деле эмес, болгон жерге ден соолукка жакшы болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздердин чалууңуздарды кабыл албайбыз. Азыр чалып атасыздар, мына ушул телефон номерге. Анан жөн гана ушул WhatsApp номерге гана атайын WhatsApp'тын сүрөтүн коюп койдук, сиздер WhatsApp'ка жазсын деп. WhatsApp'тан жаза албай атсаңыздар, анда сообщение, SMS билдирүү, кат жолдосоңуз сиздин сурооңузга биз жооп берүүгө аракет жасайбыз. Негизи биздин тулку боюбуздагы көпчүлүк оорунун баары ушул булчуңдардан келип чыгат экен да. Булчуңдар же жылып кетет, же алсыз болот. Мисалы бут ооруганда эле, кол ооруганда эле ушул омурткага байланыштуу болотпу? Ошондой байланыштуу болот. Эгер мына бел ооруй турган болсо, 5 омуртка болот белде. Ошол ооруй турган болсо, бел бул бутка бере баштайт. Уже бутка бере баштайт. Бул жерде мына моюнда 7 омуртка болот. Эгер 7 омурткадан кайсынысы ооруй турган болсо, бул уже колго бере баштайт. Кол, баш, көзгө. Бул төштөгү омурткалар болсо, бул ички органдарга бере баштайт да. Ошон үчүн бүт баары ушул омуртка менен байланыш, бул ичке чейин бүт органдарга өзүнүн тамырлары бар. Анан ошон үчүн кандай оору болбосун, ушу бир башты бошото турган болсок, калган ооруларга жеңил айыгып кете турган жолдорун биз таптык да. Анан биз кайсы жери ооруп келсе дагы башын биринчи айыктыруу жолдоруна өтүп, анан акырындык менен ылдый түшкөнгө аракет кылып атабыз. Ошондо бизде көбүрөөк результат боло баштады да. Анан сиз айтып өттүңүз да буга чейин көпчүлүк учурда бизге келген бейтаптардын бел ооруса дагы, бут ооруса дагы биз башын карап атабыз депчи. Башка органдарга баштын эмне тиешеси бар деген суроо. Бул бизде башыбыз иштебесе, калган жерибиз иштебей калат экен. Сезүү органдары жабыркайт да бизде. Биздин сезүү органдары бүт могу жерге жайганычтуу да, могу баштын. Ушул жерде, ушул жер менен көбүрөөк иштей турган болсок, биз көбүнчө кардарлар келет, пациенттер, биз сезүү органдары акырын кармап эмесе, бир жери сезип, бир жери сезбей баштайт да. Биз качан ушу башын укалоо жолдору менен, башын ийне сайып, жакшы өзүнүн точкалары менен иштей туруп, башы кой бергенден кийин дене сезип баштаган сездик да өзүбүз. Ошон үчүн ушул бул башта көп проблема болот экен да биздечи. Ойлонуу, стресс болот, баш кадимкидей чарчайт экен. Биз кээ бир кардарлардын жөн эле башын 1 саат кармайбыз. Акырында, мисалы үчүн могу жерде акырын бир жерди 10 мүнөттөн кармайбыз. Ар бир оорунун өзүнүн точкасын чектен. Ошондо анан эффект болот экен. Шалпылдатып эле кармай бериште эмес экен. Өзүнүн ыкмалары менен, акырындык менен. Демек, эгерде баштагы ооруларды жок кылсак эле, биздин денебиздеги көп оорулар дагы байкы жок болуп кетет экен да. Айыгууга бат болот. Жеңилирээк болот. Айыгууга жеңилирээк болот. Саламатсызбы? Салам алейкум, менин денем кытыша берет деген суроо келиптир 475 абонентинен. Бул дене кытыша турган болсо, өзүнүн адистери бар. Дене кытышкан. Ошол кожный оорулар бар. Ошолорго кайрылса болот да.
Саламатсызбы? 297 абонент жазыптыр. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Кутмандыгыңыздар менен. Бел ооруга канча күн барып сиздерден дарыланса болот? Менин белим ооруп барбаган жерим калган жок деген суроо келиптир. 55 жаштамын дейт. 55 жашта болсо, саламатчылык. Эгер сиз белиңиз ооруй турган болсо, буга чейин дарыланган кагаздарыңыз болсо, бизге байланышсаңыз болот. Бизде эфирде номерлер калтырабыз, ошолор аркылуу байланышсаңыздар болот. Анан өзүнчө снимактар тартылыш керек да, бел ооруса, өзүнчө снимак болот. Ошолор менен келе турган болсо, биз аныктап беребиз. 463 абонент жазыптыр. Саламатсызбы? Менин оң жак белим ооруп жатат. Сиз айткандай колум, бутум, тизем да ооруп жатат. Сизге көрүнүшү. Дарегин буйруса беребиз. Азыр эмне үчүн сиздин оң жак белиңиз, анан колуңуз, бутуңуз, тизеңиз ооруп жатканын айтып берсин дарыгер. Оң жак белиңиз, колуңуз ооруй турган болсо, эгер колуңуз ооруй турган болсо, анда моюн жагыңызда кичине көйгөй бар. Белдики деле оң жак жагында көйгөй болот. Бул бутка чейин бере баштайт. Ошон үчүн биринчи келе турган болсо, биз көрүп туруп, анан кийин карап, анан айтып беребиз. Колубуздан келе турган болсо, жардам кылабыз. Эмне үчүн бели ооруп атат, эмне үчүн ошо бутуна берип атат, кайсыл жагында омурткада көйгөй бар, ошонун баарын айтып берет. Ооба, айтып беребиз, ошолордун баарын көрүп туруп айтып беребиз да. Саламатсыздарбы? Сколиозду дарылайбы дейт. Сколиозду дарылоо жолдору бар. Сколиозду бунун өзүнүн жаштары болот. Эгер балдар боло турган болсо, 14 жашка чейин сколиозду айыктырса болот. Бирок көбүнчө бардыгын айтабыз, 50% биз жардам беребиз, 50% ата-энелерден болот. Анткени биз бардыгын бошотуп беребиз, булчуңдарын. Жанагы физкультураларын көргөзүп беребиз, кошо кыймылдап баарын. Анан ошону менен ата-эне өзү дагы бала менен иштей турган болсо, ал айыгып кетет. Бизде көбүнчө ата-энелер балдарды карай албай калып атышат да. Анан көбүнчө отурат, телефондо разминка кыла албайт. Физкультурный комплекс кылдырбайгандан себептүү жакшы айыкпагандар бар да. Аягы 300 абоненти жазыптыр. Саламатсыздарбы? Кутмандыгыңыздар менен. Менин белим такай ооруйт, бирок менде грыжа жок. Деген суроо экен. Бул жазган айым болобу же эркек киши болобу, бунун такай бели ооруй турган болсо, весин көрүш керек. Веси чоң болсо дагы бул позвоночниктер көтөрө албайт. Ошондон ооруйт. Ошон үчүн биринчи адамдын өзүн көрүш керек. Аныктап көрүш керек, эмнеден ооруп аткан. Ошолго байланыштуу болот. Негизи айымдардын бели көпчүлүк учурда төрөттөн кийин анан жылып кетет экен да, көпчүк астына же кыйшыйып кетет, жылып кеткенде. Ошондой болот. Ошол себептен ооруйт экен да, демек аялдардын. Аялдардыкы белдери ошол кээ бирөөнүкү жанагы уколдор сайылат төрөп атканда, ошолор кийим берет экен. Кээ бирөөнүкү ушу көпчүктерде жылышып кетет. Ушу көпчүктерде ошол өзүнүн жолдору бар, ошолор аркылуу. Анан кийин аялдарда көбүнчө жана опущение деп коет, ошол ылдый организм түшүп калат экен. Даже бул эркектерде бар. Ошонун өзүнүн жолдору менен айыктыруу жолдору бар. Опущенияны дагы көтөрүп, атайын адистерден барып биз илим алып келдик. Опущение боюнча. Мен өзүмдүн кызым дагы ошол илим алып келди, бу чет жактардан, ошо опущение боюнча. Ошолор аркылуу көтөрүп, анан белди лечение кылса результаттар болот. Демек сиздерге барса, айымдар барсак мисалы, ылдый түшүп кеткен органдарды ошол укалоо жолу менен эле, массаж жолу менен көтөрүп бересиздер. Укалоо жолу менен, андан сырткары өзүнүн физкультурный комплекси бар. Биз ошону кылдырабыз 10 күн, ошол жерге келгенде ошону кылдырабыз. Көп айымдар үйүнөн кылбайт. Туура. Анан биз ошол упражненияларды көргөзөбүз үйүнөн дагы. Анан ошолор менен жакшы болгон результаттар көп. Анан ошол сиз айтып өттүңүз го, эми органдар ылдый түшүп кетет деп. Органдардын ылдый түшүүсүнөн дагы балким баягы зара кармай албоо деген көйгөйлөр ошодон келип чыкпайбы? Анткени айымдарда ушул көйгөй көп да. Айымдардагы көйгөй бул туура суроо бердиңиз. Бул айымдардагы көйгөй, бул дагы эле жана айтып өткөндөй эле бул баш стресс боло турган болсо, аябай нервиштеткен аялдардын мачасы чыгып турат экен.
Биз андан кийин ушул башын лечение кылып, анан гинекологторго да жөнөтүп, анан опушение боюнча иштеп, анан мачалары токтоп, жакшы болуп калган результаттар бар. Эми түшүндүм. Көпчүлүк учурда айымдар айтып калат да, мен цистит болуп дарылана берем, антибиотиктерди ала берем, анан кайра эле цистит боло берем деп. Демек, көпчүлүк айымдарда башында көйгөй болгон үчүн кайра уколдар алса деле жакшы жыйынтык болбой атат окшойт да. Баш жакшы иштебесе ушу кармабай калат экен да. Бул көйгөй азыр эркектерде да бар. Эркектерде дагы көп кездешип атат. Алар дагы ушу урологторго барып атат, урологдор, гинекологдор аркылуу дарылоо жолдору менен кылып атат да. Башым лечение кылып, опушениялар боюнча иштегенде токтоп калып атат да. Даже эркектерде бар. Нерв иштетип, ушинтип калчылдаганда кой берип кетет деп. Мынакей урматтуу телекөрүүчү, көпчүлүк учурда заара кармай албоо деген көйгөй бул биздин башыбыздан келип чыгат экен. 741 абоненти жазыптыр. Саламатсызбы? Оң жак бутум таалып ооруп жатат, белим ооруп, тура албай калып атам деген суроо келиптир. Себеби ушул белден болот. Белде мына 5 позвоноктун бир позвоногунда или грыжа бар, или жабыркаган жери бар. Ошону көрөбүз. Биз көрүп, жана снимактарга жөнөтөбүз, МРТларга. Ошо МРТлар аркылуу билебиз. Анан кийин лечениясын назначить этип, лечение кылабыз. Саламатсыздарбы? Менин буттарымдын тарамыштары түйүлө берет. Себебин айтып коюңузчу деп 602 абоненти жазыптыр. Тарамыштар түйүлгөндөр болсо, ошо көп баспаган адамдыкы түйүлө берет. Анткени жакшы булчуңдар иштебей калат да. Ошо укалоо жолдору менен көбүрөөк кыймылдап кичине физкультура жасай турган болсо тырышпайт. 551 абоненти жазат. Салам алейкум. Бала төрөп көтөрүп жүргөндөн кийин бел оору пайда болду. Чамасы грыжа окшойм деген. Бул аялдарда көп кездешет. Аялдар көтөрүп бир жагына көтөрүп балдарды мында бир жагына көтөрүп жүрө берет да. Өзүбүздүн ыңгайыбызга карап. Ошо көтөрүп жүрө берип анан бир жакка кыйшайып калат. Ошондон грыжа да пайда болот. Анан ошондон смещение да пайда болот. Ошону жүрүп эле кыйшайып көтөрүп жүрүп эле ооруп калат аялдардын көбү. Анан бул жер бир жагы катып калат, кадимкидей таштай болуп. Анан ошолорду биз укалоо жолдору менен ийне аркылуу бошотуп, анан жеңилдетип беребиз. Дагы бир себеби айымдардын бел оорусу көпчүлүк учурда ошол төрөттөн кийин болот экен, көпчиктен болот экен, же болбосо органдардын ылдый түшүп кетүүсүнөн дагы айымдардын көбүрөөк бели ооруйт экен. Анан дагы эгерде кесара жолу менен төрөгөн болсо дагы дарыгер айтып өттү, ийне сайылган жерлери оорутат экен деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздердин чалууңуздарды кабыл ала албайбыз. Мисалы бул жерде азыр 709 408 767 деген абоненти чалып жатат. Мен болгону басып койгон аркасымын. Жанатан бери чалган чалууларды мен ала албай жатам. Жалаң гана SMS билдирүү же болбосо кат жолдосоңуздар, биз сиздердин катыңыздарды сөзсүз түз эфирден окуп, ар бир сурооңуздарды убагында берүүгө аракет жасайбыз. Бул жерде эми мынакей. Саламатсыздарбы? Салмакты кантип таштаса болот? Сиздерге барып массаж алгандан кийин дагы ошол эме таштаса болобу дейт. Салмак таштаса болобу дейт. Болот. Саламатчылык бул биз укалоо жолдору менен биз адамда жел болот. Бул денебизде жел болот да. Ошон үчүн укалоо жолдору менен азыр реклама деле болуп атпайбы? Массажга келсеңер, боюңарды өстүрөбүз, весиңерди азайтабыз деп. Эгер туура кыла турган болсо, адамдагы жел кетет, шишик. Анан бой дагы түзөлө түшөт мынтип. Болот, азайтса болот. Анан биз көпчүлүк учурда бизге калыптанып калыптыр да, массаж деселе барып жатып эс алып, рахат алып келгенди эле элестетет да көпчүлүгү. Дарылоочу массаж же болбосо дарылоочу укалоо деген өзү эмнени билдирет? Бул дарылоочу, укалоочу, дарылоочу деген бул мындай. Массаждын көп түрү бар азыр бизде. Эс алдыруучу массаж бар, жөн эле эс алдыр. Дарылоо максатында кыла турган болсо, бул булчуңдардын иштебей калган булчуңдарды иштетүү. Ошону менен катып калган булчуңдар болот, моюндуку, белди, кебит, ошолорду бошотуу. Ошо бошоткон сайын адамдын кан айлануусу жакшы боло баштайт. Эгер туура жасай турган болсо, анан адамга жеңилдик боло баштайт. Эгер жөн эле жанагындай эс алдыруу болсо, мындай сыйпалап эс алдырып койсо болот. Бирок
бул айыктыруу жолунун укалоочусу бул өтө көп эмгек кылат экен да. Биз өтө көп жерден илим алып, анан ушул результатка келдик да. Айыктыруучу, сакайтуучу, дарылоочу массаж деген бул сиздин булчуңдарыңызды иштетет экен. Анан дагы бул баягы эс алдыра турган укалоого кирбейт экен. Ар бир ооруңуздун чекитин биз оорунун точкасы болот деп коебуз го, ар бир оорунун точкасын басып, ар бир органыңыздын баягы оору себебин аныктап, ошол жериңизди катуу баскылап атып сизди сакайтырышат экен. Дагы бир суроо бар экен, саламатсызбы? Төрөгөндөн бери эле белим ооруп, ылдый болуп, кайра өйдө көтөрүлө албай жатам дейт. Же болбосо шыпырга кармап шыпыргандан кийин тура албай калып атам. Үйдү пылесостогондон кийин кыйналып атам. Оңой туруп кете албай атам дейт. Эми андай убакыт болуп атса, анда күйөөсү жасасын бул оокаттарды. Аял киши ооруп атса тезирээк дарыланга аракет кылыш керек. Бул ошентип жүрүп, анан баспай калат. Анан көбүрөөк проблема болуп калат. Эми ошол убакта биздин кыргыздын аялдары көп жүрө берип, кийин кыйналып калып атат да. Ошол убакта эми келе турган болсо биз көрөбүз. Белде дагы бар да нарушение. Көпчүлүк учурда ушу айымдардан көп угуп калам. Ылдый болуп кайра үйдө тура албай калат, же болбосо турган жерде көпкө тура албайт. Үйдө оокат жасаганда баягы көбүрөөк кыйналат да. Демек, бул сиз айткандай грыжа болушу мүмкүн, органдары жылып кетиши мүмкүн, омурткасынан болушу мүмкүн экен. Булчуңдар спазм болуп калышы мүмкүн да. Булчуңдар катып кала турган болсо, бир положение кыла бере турган болсо, булчуң батып калат. Ошон үчүн көбүрөөк башка физкультурный комплекс кылгыла дегенибиз ошол. 463 абонент жазыптыр. Мен 57 жаштамын. Сол жак колум, чыйканагым, тизем, сол жак бутумдан баш бармагым ооруп жатат дейт. Баш бармак жагым ооруганда тамырлары чыгып кетет. Эмне кылсам болот дейт. Буну келсе көрүшүбүз керек. Эгер биз жардам бере ала турган болсок, биз жардам беребиз. Жардам бере албай турган болсок, кайсыл адиске бара турганын биз айтып беребиз. Бул ревматизм болуп калышы мүмкүн, моюндан кетиши мүмкүн, сөөк оорулары бар өзүнчө. Биз ошолорду көрүп, консультация кылып, кайсы жагында батыраак лечение Ой, келе кой, дарылайм, сени жакшы кылам деп эткенсиздер, сөзсүз жаса алсаңыздар жасап, жок болсо да тиешелүү дарыгерге жиберет экенсиздер. Жакшы экен. Оорулар ар кандай да, хирургический болот, ар кандай. Биз баарын эле жазайбыз дей бербейбиз. Жардам бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум дейт. L4-5 размер дейт. Гыржасын айтып атат окшойт, размер 8 мм гыржаны операциясыз дарыласа болобу дейт. Болот, операциясыз дарыласа болот, бирок жакшы көзөмөлдө жүрүп, биз айткандарды кыла турган болсо, дарыласа болот. L4 бул жерде болот, ошо позвоночниктин эле. Анан түшүндүрүп айтыңыз эми, бул көрүүчүгө айтып коюңуз да. Сен бул жагың моундай болгон түшүнүп атат деп. Бул позвоночниктерде мындай грыжа чыгып калат бияка. Ошо чыгып кала турган болсо, анан ооруй баштайт. Анан буну кандай болот? Буну ийне жолдору сайылат, ийнелер бул жерге. Анан физиолечение деп коет, өзүнө аппараттар бар, ошолор коюш менен анан жакшы болот. Анан биз айтабыз, эгерде грыжа болуп ооруп жүрүп, стройкада оор жумушта иштей турган болсо, биз айтабыз, жумушуңду өзгөрт деп. Жумушун өзгөртө турган болсо, жашоосу да өзгөрүлөт, ден соолугу да өзгөрүлөт. Бизде көпчүлүк кайра эле баягы жумушка бара берет, лечение алат, убактылуу кайра эле оор көтөрө берет. Бул белди бир оорутуп алгандан кийин жакшы лечение кылмайынча айыктыруу жолун кайра ооруйт. Ошон үчүн биз көпчүлүк айтабыз, эгер оор жумуш иштей турган болсо, жеңилирээк жумушка өт, ден соолугуңду кара, анан өзүнүн немеси бар, оор көтөрбөйт, буга чейин мынча күнгөчө, мынча айга чейин ошолор менен эгер жакшы сактанып жүрө турган болсо, айыгып кетет. Мынакей урматтуу телекөрүүчү, көпчүлүк учурда биз дарыгерге наалып, наразы болуп, ой, кой ооруп атам деп барып, анан 2 күн дарылангандан кийин эле кайра жумушубузга чыгып, же болбосо үй оокаты менен алышып, дарыгер айткандай оор нерселерди көтөрө беребиз дагы, анан жакшы боло албай атам, эмнегедир дарылансам дагы жакшы болгон жокмун дей берет экенбиз. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте дарылоочу массаж адиси, ошондой эле иглотерапевт Ынтымак Саттаров менен биргеликте чогуу түз эфирде сиздердин суроолоруңуздарга жооп алып берүүгө аракет жасап жатабыз. Азыр болсо биз жарнамалык тыныгуу берели. Тыныгуудан кийин кайра ушул жерден сиздер менен баарлашабыз. Сиздер болсо WhatsAppка суроолоруңуздарды калтырып туруңуздар.